Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Кезектеги кардарыбыз 3 бөлмөлүү квартиранын ээси болушкан. Бүгүн кардарыбыз өзү негизи ар дайым жолдо жүрөт. Бүгүн болсо сиздин үйүңүзгө барып, үйүнүн ачкычын алган. Сентябрдын 14-үндө сделкасы болуп, андан кийин ачкычын алышкан. Биз болсо биздин агенттик аркылуу үй алган кардарларыбыздын үйлөрүн акырындык менен убактыбызга карап, кардарларыбыздын убактысына карап, үйлөрүн тартып аткан учурубуз. Кардарыбыз биздин бир айткан сөзүбүздү жок дебей, макул келиңиздер, бирок мен үйдө эмесмин. Сыртта көп жүрөт экен го. Көп жүрөт машина айдап. Ошон үчүн такыр үйдө болбойт. Үйдө болбойм, бирок келе бериңиздер. Менин апакем күтүп алып, сиздерди үйдү көрсөтөт деди. Анан биз келдик. Мына эжекебиз, бул жерде небереси менен азыр бир аз маек курабыз. Бул квартира Московская область, город Шелководан алган. 3 бөлмөлүү, квадрат метрин айта турган болсом, 52 квадрат метр, 3 бөлмөлүү, аябай сонун, этажы болсо 2-чи этаж. Ал эми Бактияр ака үй алган учурда проценттик ставкалар 21,5 болчу. Жетишип алып калдык. Бизге кайрылгандан кийин 1 айдын ичинде сделкасын өткөргөнбүз. Келинчеги менен келип, карындашым, мен мурдагы условияңар менен келип алыптырмын дегенден макул атайын келипсиз, макул келишим түзөлү деп келишим түздүк. Аябай жакшы иштештик. Мына бүгүн ушинтип өздөрүнүн үйүндө жашап атат. Азыр эжеден сурайлы, кандай жашап атасыздар, соседтер менен тааныштыңыздарбы? Ушулар жөнүндө айта кетсеңиз. Урматтуу мекендештер, мен Бактияр уулумдун опасы болом. Бактияр уулум көп жылдан бери Россияда жүрөт, фура минет. Шунун үчүн узак жолдорго чыгып кетип, өзү манабу Самара, манабу балдарымды күткөнү вакыты болду. Балам ордуга мен күтүп турамын. Күтүп алдым буларды, Самараларды. Şu Самараларга жудам чоң рахмат деймин. 3 комнаталык үйгө ээ болдук. Мен неберелерим менен, чоң неберем, майда неберелерим менен зор жашап атабыз. Ысык комнаталар, 3 комнаталы жакшы чоң комната. Буларга жудам катта рахмат деймин. Самаранын өмүрү узак болсун. Неме тилеги болсо тилеге жетсин. Кудайдан кайсын, жудам катта жардамдарды тийди. Kimge үй керек болсо şu Samarага, şu Samara менен бирге жүргөн мына уулум, отуну билбей атамын, дагы мына кызым, шуларга учурашыңарды каалаймын. Жудам жакшы акыл алып берди. Маза кылып отурупбуз. Рахмат катта.
Соседтериңиз менен кандай? Соседтерибиz аябай жакшы экен. Оноо кошунубуз эркеги, аялы шундай жакшы экен. Соседтерден жүз ыраазымын. Жудайам жакшы күтүшүп алды бизди. Мана балдарыбыз менен маза кылып жакшы отурабыз. Ооба. Жудайам жакшы. Шоу экен көрдүк келгенде. Неберелери шок, бирок кошуналарым аябай жакшы. Аллага шүгүр. Бунун Перимде жашаганымдан рус кошуналарым, мен рустарды жудайам урмат кылам. Аябай жакшы болгон. Бул жердем кошуналарыбыз аябай жакшы экен. Эшикке балдар жетелеп чыгып ойнотконумда ham рус аялдар менен сүйлөшүп турам. Аябай жакшы күтүшүп алды. Бардыгыбызды жакшы отурасыңарбы деп шундай иззатташат. Рахмат. Бардыгыга ham рахмат. Аллага шүгүр. Şu Samara kızıma, dagı Samara kızımın kollektивиге judayam çoğun razıçılığımды bildiremin. Kimge uy kerek bolsa, şunu iş kılam sizlerge dagı. Şu Samara kızıma uçuraşыңарды, şular orqali uy alışыңарды suranamın. Айтасың. Samara эжемге чоң рахмат. Молодец. Үйүң өзүңө жагабы? Менин жагат. Сонунбу? Эң зор экен. Зор экенди. Мектепке ушерге барасыңбы? Мектепке өзү дадамдар баягындача документ үчтүк кылып үчүн ана мектепке коет. Мектепке коет. Канчанчы класска барасың? Билбейм, биринчи класс. Биринчи класска барасың, э? Ой, молодец. Озу үйдө окуп атамын дейбиз. Молодец. Молодец. Burada aşkım kerem. Болду. Буну да көрөйлү, майли көрөйлү. Сонун. Бунуку бир аз экен, сеники сонун экен. Мен өзү көп жаздым. Жактаям бар. Сонун. Бул Фирдавстики. Бул экини ушинтип жазат burada. Ошо бүгүн кече Бактияр ака менен сүйлөшүп, ушундай үйүңүздөргө баралы, биздин экран артында, биздин YouTube каналга катталган мекендештерибиз үчүн ар дайым жаңы үй алган мекендештерибизди көрсөтүп, канчадан төлөп атышат, канчадан болду айына деп сурагандар көп. Мисалы, Кыргызстандын жараны Россиянын аймагында көп жылдар бою башка шаарында иштешип, Кыргызстандан үй жай кылышып, эми бул жактан дагы биздин агенттикке кайрылып үйлүү болушту. Негизи биздин агенттикке 90% менин кардарларым Кыргызстандын жарандары. Өзүңүздөргө дагы башка видеолорумду дагы карап көрсөңүздөр болот. Себеби биздин агенттикке кайрылгандан кийин ошол Кыргызстандын жарандары расмий түрдө иштесе, үй алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Жардам көрсөтөбүз, одобрениядан сырткары үй тандоо процессинде дагы сиздерди баардык жерде жардам көрсөтүп, аягына чейин чыгарабыз. Ачкычын алганда дагы биздин сотрудниктер келип, бул жерге актив передачаны подписывать этип, баардыгын передавать этишкен. Ал эми бүгүн болсо атайын келип, сиздерге эже менен баарлашып, эженин жакшы батасын алып, бүгүн ушул күнгө насип кылган экен, келдик. Биздин агенттиктен үй алып, азыркы учурда ремонт кылып аткан кардарларыбыз дагы бар. Алардын видеолорун да сиздерге бөлүшөбүз буюрса. Анан ойчул ойлонгуча тобокелчи тоошат дейт го. Сиздер дагы азыр ойлонуп, ставканын бийиктиги, үй алам деген адамга эч нерсе маанилүү эмес. Ал өзүнүн тапкан доходуна карап, өзүнүн расходдорун эсептеп, ошого байланыштуу үй ала алат. Анан үй албай эле кардардын төлөмдөрүн эсептеп, мынча төлөп калат экенсиз, мынча жылда мынанча болот экен дегенде, негизи азыр проценттин ставкалар бийик болгондугуна байланыштуу. Ооба, ошондой болушу болот эгерде 20 жыл жүрсөк. Бирок Россиянын аймагында биздин мекендештерибиз эч качан 20 жыл төлөбөйт ипотеканы, ашып барса 3, 4, 5 жылда төлөп бүтүрүшөт. Ушул жөнүндө дагы буюрса жакынкы күндөрдө жакшы бир видео тартайын деген максатым бар. Тилекке каршы убактым болбой жатат. Төлөмдөрдү кантип туура төлөсөк болот? Кандай бат төлөп бүтсөк болот ипотеканы? Эмне үчүн биздин мекендештерибиз биринчи ипотекасын жапкандан кийин сөзсүз экинчи ипотекасын алат? Ипотека невыгодно болгондо эмнеге биздикилер 2-3төн үй алмак? Ошон үчүн сиздерге пример катары сөзсүз түрдө айдын аягында балким тартуулайбыз. Ошол видеону даярдап сиздерге бардыгын түшүнүктүү, толук маалымат болуш үчүн. Ал эми кээ бир кардарларыбыз арзан үй алганга аракет кылышат, себеби арзан үй болгондо көптөн төлөп, тезирээк төлөп бүткөнгө мүмкүнчүлүк болот.
бүгүнкү кардарыбыз үйгө көчүп келгенде, балаңыз үй алганда кандай кубаныч болду сизде? Менде judayam katta quvonch bo'ldi. Bolam sebebi bolam uyga to'lasang, borib uy o'zingga qoladi ekan. Bu yerga kelguncha sentrda, Moskvaning sentrida yashashdi. Shu 70 mingdan oyga to'lashib turganda, ana shunga kichkinala qo'shsa, hozircha endi kreditini to'lab o'tadi. Oxirida o'ziga qoladi. Cho'ng foyda ekan. Shuning uchun o'zi birinchi maslahatni men berganman bolama. Shunday 70 ming, 60 ming, 70 ming to'laguncha bolam uy olib olmaysimdi deganman. Men aytganim bolam qildi, Allohga shukr. Mana uyga yetishdik, Samara, mana qizlarim cho'ng yordam berdi. Ularga juda ham katta cho'ng rahmat deyman. Rozichiligimni bildiraman. Xudoydan qaytsin, rahmat qizlarim, ömrüňer uzak bolsun, doim tanjaningar sog bolsun. Hozir nevaralarimdan mazza qilib o'tiraman men. Bolam endi uzakda ishlagan uchun, fura minib chekilarda yurgan uchun bolam suylashib olmay qoldi, o'zim suylashib o'taman hozir. Men nevaralarimdan keyinri o'tiraman, rahmat. Eng sonun nima uy olish kerak ekan. Uy olish kerak ekan. Perimde ham o'g'lim uy olgan, 3 komnatali. O'rdagi bolalar bilan keyinri hozir keyinri yashab o'tadi. Ejekemiz bilet ekan demek. Qarаңыздар, ошол акчаң bekер кетип атат деп. Bekер кетет ekende o'ylab ko'rsam. Men o'zi o'tganda 2 жолу kelib ketganman Moskvaga. Bolama men sovet berganman. Bolam 60-70 mingni to'lab uy olib olmaysinmi? Zato uy o'zingga qoladi. Qachongacha endi 60-70 ming to'lab yuraverasanmi? Ishlayotgan bo'lsang bolam to'lab olasin. Cho'chveli uyda olib olaver dedim edi. Men ketgandan keyin harakat qilib, mana samaralar yordam berib, uyli bo'lishdi. Men dag'i olib kelib oldi. Men perim dedim. Hozir Allohga shukr. Keyingi mana o'z uyim o'lan to'shagim deganday, Qirg'izistondagi yashaganday yashab o'taman, Allohga shukr. Ana uy sonun keldi. Sonun, barjoq sonun. Qo'shnilar ayvay yaxshi. O'ruslar bo'lgan bilan judayla qo'shnilarim yaxshi. Perimda ham judayam yaxshi bo'lgan qo'shnilar. Shuning uchun rus ulutini men judayam hurmat qilaman. O'zimni qirg'izlarimni ham hurmat qilaman. Allohga shukr. Bardig'i bilan juda chiroyli hozir mazza qilib o'tiribmiz uyda. O'zimizning zato o'zimizning uyimiz bo'lib qoladi. Kichkina chidasak o'zimizning uyimiz bo'lib qoladi. Ziyon qilmaymiz. Shuga meni ham sunishim, mana Qirg'izistondan kelib ishlab o'tganlar, shu ko'proq uy olsa bo'ladi ekan degan sunishim bor. Puli janiga qoladi. Endi umrbod o'tirsa ham bo'laveradi. Xohlasa ketsa, sotib ketishaveradi. Puliga kuyishmaydi. Endi to'lib ishlayverib, endi zamoni tinch bo'lsa, aliveri bu yosh bolalar Qirg'izistonga ketib, Qirg'izistonda ishlab yuradi deb ayta olmayman. Endi Rossiya, Qirg'izistonda ham ishlayotganlar bor, bolalarim ichida. Rossiyada ishlayotganlar ham bor, Allohga. Qancha balangiz bor edi? O'zi 2 o'g'il, 1 qizim bor edi. Hozir 2 o'g'lim bor. Bittasi Perimda, o'ldagi uy olib olgan. Yaxshi. Bola chaqasi bilan yashab o'tadi. Uning 9 bolasi bor. 9 nevarangіз 3 komnatali uyi bor. O'z uyida keyingi yashab, ajabgina qilgan ekan, o'zi suyunib yashab yurishadi. Bu bolam endi keyinroq bu bolam ham erta oladilar. Qirg'iziston grajdanimman, u bolam rossiyskiy grajdan. Nevaralarim ham, bolalarim ham bari o'rishda o'qiydi, rossiyskiy. Buni bu yerdagi bolalarim ham cho'ngdori ruschada o'qigan. Biroq Qirg'iziston grajdanisi, bizda Qirg'iziston grajdanisiga berib bersa kerak degan o'y bo'lib, uyda kechroq olib qoldi. Ular Qirg'iziston grajdanisiga ham bera turganini bilganda ertaroq olgan bo'ldilar. Hali ham bo'lsa hech kech yo'q. Allohga shukr, uyga ega bo'lib turamiz.
Мына мекендештер Мана, көрдүңүздөр, өзүңүздөр рахмат уктуңуздар. силерге чоң. Эженин түшүнүгү менен эсептей турган болсок, көп коркуп отурган мекендештерибиз Чөчөй ала бергиле. убакыттан уттуруп, эртең бүгүнкү күнчүлүк дагы убактылуу, андыктан үй алам десеңиздер, эч нерсеге карабай аракет кылсаңыздар болот. 5 миллион 300 болгон. Ал эми төлөмдөрү 102 миңден тура келген мекендештер. Мен енді болам билет да, мен уктум эде барбыр. Ошол мекендештер сонун квартира, өздөрү каалагандай, бүгүнкү күндө неберелери менен, неберелерин да мектепке ушул жака жайгаштырам деп аракет кылып атыптыр. Кардарларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо биздин агенттикти тандап, Бактияр ака өзү дагы бир сүйлөгөн сөзү бар эле, ошо силерди YouTube'дан эле көрүп, ушулар бизди үйлүү кылат деп келгенбиз деген. Мына Бактияр аканын апасын да бүгүн көрүү насип кылып келип, ошол жакшы сөздөрүн, жакшы ойлорун угуп кетип атабыз мекендештер. Эгерде сиздер дагы үй алам деп пландап жүргөн болсоңуздар, анда биздин агенттикке кайрылсаңыздар, жардам көрсөтөбүз. Самара, чоң рахмат кызым. Дайым болдарыңыздын көргөн. Дайым бар силерге ham катта рахмат, мына болдарыма, мына кызыма ham бардыңар чоң рахмат. Разылыкчылыгымды билдиремин. Дайым ишиңер ийгиликтүү болсун. Айтканыңыз келсин. Тапканыңарга Кудайым барака берсин. Болачактарыңы рахатын көрүп жүрө бергиле. Амин. Аллах. Рахмат. Рахмат.